Музыкасына эмгеге сіңірген артист Супер Кудул Гүмөндөр Абылов жана Жамила Жеңе. Sen кетпечи. Беркел ортого турчу буяка. Дагы урса кетебиз. Жок, тынччылык. Тынччылык эле бу. Экөөбүз эки башка эле чакырсаң жакшы болмок экен, айтам деп унутуп калыптырмын. Эмне болду? Тынччылык эле? Экөөбүз каршылаш болуп атабыз. Оппонент, соперник болуп атабыз. Оппонент? Оппонент деген эмне? Каршылаш да, каршылаш. Претендент. Экөөбүз мен койгон талапкерлигиме бу дагы ошол жерге талапкер болуп атпайбы? Биз да койгонбуз. Кайсы округга койдуңуз? Округу жок эле биздин үйгө койгонбуз да. Элдин баарында шайлоо болуп атканда биздин үйдө да чоң шайлоо болбоду. О, шайлоо кампаниясы катуу жүрүп атат ушул кезде. Жакшы экен. Лев Толстой 61 квартира элеки деген жерде округтан коюп аткам да мен. Тиги да коюп атпайбы, тиги да коюп атпайбы. Үйдү мен башкарышым керек. Биздин койгон эмебиз үйдү ким башкарыш керек деген бириле орун болуш керек. Анан эки орун кылабыз деп атпайбы. Эки киши башкарыш керек деп. Эки киши болбойт, бирөө эле болот деп атам мен. Экиге болгондо үй экиге бөлүнүп кетип атпайбы? Жана ажырашкандар эмнеден чыгып атат? Экөө тең болобуз деп анан балдар да бөлүнүп, үй да бөлүнүп кетип атат. Туура эле. Анан шайлоо эмне болду күмөн? Анан ушунча жашаган жалбыз эми ушу эми бөлүнөбүз деп мен айтсам болбойт атыгына. Өттү шайлоо, өттү. Өттүмү шайлоо? Аябай өттү. Элибиздин саны көп. Сура эмне болуп өткөн? Жеңе шайлоо өттүбү анан? Ооба, болуп өттү. Бирок экинчи турга калдык. Өзү канча голос бар эле күмөндөр? 4000 деп койгонбуз, 4 бала бар да. Азыр 50 на 50 болуп калдык да. Теңме тең болуп калдык. Төртөөлү кантип бирөө ашык болууга болбойт экен да. Эки балам буга салып атат, эки кызым мага салып коюп. Ушундук. Эгер 5өө болгондо 3өө бир жака болуп кеткенде жакшы болмок да. Мен жакшыны айткам, убагында ал күч бар кезде, күч кубат бар кезде, күпүлдөп турган кезде, давайте көп эле кылып коелучу, көп эле балалуу бололучу деп ойлогом да мен. Десем болбойт бул. Бу тегиңгөсү. Эми азыр деле болсок, Кудайга шүгүрбүз, азыр деле бирок эми ал чоңоюп анан голос берди чагатса да бала. Убагында мен квартирага жетпей талай зарладым нарында. Айттым, чоңдорго квартира берди деп. Очерет биринчи меники. 5 жыл жүрдүм биринчи очерет болуп. Барсам эле там салынса эле болот, азыр там салынбай атпайбы эле дейт. Бир күн барсам там салынып атат, бу жакта там салынып атты десем, көп балалууларга берилет ал дейт. Мен айттым, мага деле үй берсеңер мен деле көп балалуу болот элем дедим да мен. Үй жок, мен каяка чөптүн арасына барып алып көп балалуу болом. Деп. Ошол бетте 4 балалуу болгонбуз. Экөө тиңе салып, экөө мага салып. Азыр ушундай күтөп турган, кырдаал күтөп турган кече да экинчи турга калдык. Бу да мени сотко берди, мен да сотко берейин деп атам. Сотко берди? Жогорку сотко берди. Жогорку сотко берди? Сурачы. Жеңе, жогорку сот кандай? Ооба, менин да жогорку сотум бар. 21 жыл болду. Ал сотума кайрылдым элем. Кайненесин айтып атат. Калыптыр, ооба. Кайненесин айтып атат. Аны сатып алган ал, сол жогорку сотту. Айылга барган сайын маасы салып берет ага, чай чемек, жолук алып берип, жемпир алып берип атат, өзү колго алып койгон бул. Мен даже конституционный сотко берейин дегем. Ал киши былтыраттан көргөзүп өтүп кетпедиби? Мен муну жогорку сотту бара кылбай эле муну арбитражный эле сотко берип коем мен. Менин кайненеме тиякачы. Ага берсем эле бүттү бурап кой. Эмнеге сотко бергенин сурачы. Жеңе, эмнеге сотко бердиңиз эле? Сырттан тапкан доход үйгө толук келбейт дейт. Ооба, мамлекет тарабынан түшүнүп атайын берилген акча каражаты толук берилген деп коет. Аны мен таап атам. Ооба, өзүң айтасың го, мен таап келип атам, аны өзүм билем деп. Ошол толугу менен үйгө келбейт, теңи келет, теңи жок. Эмне болду деселе, ит жүрө берет, кербен жүрө берет деген деңгээлде калып жатпайбы? Мына өзүнөн сура, эмне деп айтар экен? Бильярдка барам. Ошону көрө албайт. Мен де салышым керек да. Баш жарылып кетсем не болот бир күнү? Иштеп атып, туурабы?
Туура. Бильярдка барганда 16 проблема 16 ташка жабышып 16 жакка кетип калат, бүттү. Башың бошой түшөт. Ал керек экен, эс алыш керек экен. Анан экинчиден мен үйдүн ичинен башка жакка чыгып, башка мамлекеттер менен иштеше албай калдым да. Только үйдө ушул менен эле сүйлөшүп отурам да. Даже кошуналар, бул жакынкы мамлекеттер кошуналарыма да кире албай калдым. Мен чет мамлекеттер менен көп мындай татынакай сулуу кыздар менен иштешейин десем эле бул соо эмессиң деп кысканып атып, иштешпей биздин үйдүн экономикасы өспөй атпайбы? Кыскасы кызганычтан турбайбы? Азыр күмөндөр беке. Жеңе, сиздин платформаңыз кандай эле өзү? Андан дагы бул балдарымды подкуп кылганын өскөсүм менен көрдүм. Кичүү балама түн-түндө тамак берип атканын көрүп калдым. Мен де берем муну. Платформасын айт. Жеңе, платформаңыз кандай эле? Эми коомдо болобу, мамлекет тарабында болобу, үйдө болобу? Аял затынын өз орду болот эмеспи? Меники башка эле, бүгүн башкача алдым платформамдычы. Себеби дегенде балдарыма жакшылап тарбия берүү, ошону менен бирге билимин жогорулатуу, ден соолугун чың кылып, ичине ыймандуулукту тилеп. Муну? Башка болчу платформасы. Мурда кандай эле дейм да? Мурда деген эркектер 2ден аял алган атасыңар, биз да 2ден күйөөгө тиебиз деген платформа болчу бул. Оңолот деген ушул, мына. Эл деген калыста. Көрдүңбү мен жеңең сынап атканын? Туура айтасың. Ар бир кишинин орду өз орду болуш керек, туурабы? Сенин ордуң үйдө болуш керек, менин ордум сахнада болуш керек. Анан калп эле рахман убара кылып атпайбы ишин бар. Эми өзүмдүн талапкерлигимди алдым. Жарышка чыккым келбей калды. Күмөндөр, эл үчүн таза тунук ичпей жебей иштеп бергинем. Болду. Всегда готов.